Кыргыз премьер-лигасы АПЛдан кем калышпай турганын көргөзө алды. Оба достор, АПЛ лигасынан кем калышпай баштаган Кыргыз премьер-лигасы экинчи турунда дагы кызыктуу оюндарды тартуулап берди. Анда акырындык менен экинчи турундагы оюндар жыйынтыгын баяндап берейин. Тайпанчанын ишине пас Бактыбековдон соққы жана гол! Алгач экинчи турду Ош дербиси баштап берди. Оба достор, Ош дербиси. Алай өз үйүнө өзгөндө кабылдап 1-0 себебинен жеңип алды. Бирок бул оюнду көргөн адам гана оюндун кайфын билет. Анткени Алайга каршы мыкты эрүү тартуулаган өзгөн командасы керектүү АПЛдеги алгачкы упайларына жетишейин деген эле. Ага Мирзахит Мамаджанов мүмкүндүк берген жок. Алайдын дарбалаачысы толук кандуу сейвтерди жасап, өз дарбаласынын голсуз сериясын улантууда. Оюндагы жалгыз голду Ахмадов пенальтиден киргизип, Алайга 3 упайды алып келди. Экинчи беттеш Бишкекте Дордой анчасында орун алды. Анда сары түстүүлөр алганы чакырып 3-1 эсебинен утуп алды. Голдорду Займенко, Кабылынский жана Меркер атып КПЛдеги алгачкы 3 упайды алып келди. Эске салсак, буга чейин Дордой командасы Ош менен тең чыгып 1 упай алган болчу. Ал эми алга бул жолу такыр өзүндө эмес. Анткени биринчи тур алкагында Эмюдан жоопсуз 4 гол өткөзүп утулуп калган эле. Алганын мындай акыбына түшүшүнө эмне себептер болду? Билгендер болсо, комментарийден жообун күтүп калабыз. Суперкубоктун реванш оюну Жалливудтун Курманбек стадионунда болуп өттү. Анда Эмю Абдышатаны кабылдап ташталган чыгар десек туура болот. Биринчи турда жаш балдарды утуп алган канттык команда Эмюга каршы беттеште упай жоготту. Оюндун 35-мүнөтүндө Атай Жумашев гол киргизсе, 38-мүнөтүндө Абдышатанын көрүнүктүү оюнчусу Христиан Браузман кызыл айып кагазын алып, канттыктарды кыйын акыбалга салып койду. Натыйжада Алыгулов жана Жапаровдун голдору Мурас Юнайтедке ири 3-0 эсебинен утуп алып, кезектеги 3 упайга ээ болууга алып келди. Бул упайлар менен Эмю Кыргыз премьер-лигасында накта лидерге айланды. 2 оюнда 7 гол. Өз зарбасын корок сактап келе жаткан чагы. Экинчи турдун экинчи күндөгү беттеши Элберс талант оюну болду. Анда командалар эч кандай гол жаратпай 0-0 эсебине кол коюп, бирден упайда капчыкка салышты. Эң кызыктуу жагдай буга чейинки жеке оюндардагы тең. Тагыраагы 4 жолу Элберс жеңсе, 4 жолу талант жеңип алган болчу. Алардан 2-0 эсебинде утулган Нефтчи Кочкор Ата экинчи турда Оштун экинчи командасы менен майданда оюн алып барып 4-0 эсебинде утуп алууга жетишти. Бул 3 упай Кочкор Аталыктарга бул жылдагы КПЛдеги алгачкы упайлары болуп саналат. Турдун жыйынтыктоочу оюну эң кызыктуу окуя менен орун алды десек туура болот. Оба сенсацияга бай болгон бул оюнда бразилиялыктарды карабалталыктар аталатышты. Анткени Карабалта командасы үйүнө Бишкек Ситине сыңарында дебютант команданы кабыл алды. Оюндун жүрүшүндө үй ээси сабынан Бактыбеков эсеп санын ачты. Ага жооп катары ситиликтерден Игорь Губанов жооп берди. Эсеп 1-1. Сенсация оюнун акырында орун алды. Анткени толук оюнду көзөмөлдөп жаткан Бишкек Сити акыркы Рамос таймдарда Бактыбековдун голу менен жеңишти алдырып жиберди. Оба карабалталыктар бул жерде жеңишти суруп кетти десек дагы туура болот. Оба ошол Нурбол Бактыбеков биринчи тур алкагында Азия гол дарбасына 90+ мүнөттөрдө гол жаратып, жеңишти алып кеткен Бактыбеков кече күнү Бишкек Ситини мат кылды. Эми Кыргызстан премьер-лигасында дагы 90+ кошумча мүнөт эмес, Нурбол Бактыбеков тайм десек дагы жарашуудай. Жалпылай турнир жадыбалга көз саптыра турган болсок, 2 оюнда 6 упай жана жоопсуз 7 гол жараткан Эмю биринчи орунда болсо, Оштук Алай клубу экинчи орунда 6 упай менен келе жатат. Үчүнчү орунду Бактыбековдун жардамы менен Карабалта клубу ээлеп турса, 4-чү орунга 4 упай менен Талант жана Дордой бөлүшүп турган чагы. Бишкек Сити, Нефтчи Кочкор Ата, Абдышаталыктар 3 упайдан топтошсо, Элберс Ошму, Азия гол Барс 1 упайга ээ болушту. Ал эми атактуу алга КПЛде азырынча эч кандай өзүнүн сөзүн айтууга жетише элек. Ушундай укмуштуудай оюндары жана кооз көзүрөмдөр менен КПЛдагы АПЛдын калышпай турган лига экендигин далилдеп көрсөтүүдө. Эгерде мына ушул сөзү кошулган болсоңуз, анда бир гана лайк сөзүн басыңыз. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар достор.